Сиз үчүн идеалдуу үй бүлө кандай? Мен үчүн идеалдуу үй бүлө, эми идеалдуу үй бүлө негизи жок болот, билесиңер. Идеалдуу үй бүлө болбойт. Бардык үй бүлөдө эле казан аяк кагышат. Эми идеалдуу деп элестетсек да кандай болот десең. Эми узун сүйлөш керек экен, буга кыска нуска айтайын. Эсиңерде кала тургандай кылып айтсам, кайсы үй бүлөдө аялы эркегинен айбыгып турса, кайсы үй бүлөнүн эркеги аялына аяп турса, бул ушул идеалдуу үй бүлө. Айбыгып деген Кыска нуска айтканда ушундай. Бунун ичинде көп маани бар. Айбыгып дегени эшиктен кирип келсең аялың ордундан кыймылдаса да. бул ошондо анын коркуу сезиминен болот абы? Бул айбыгуу деген бир биздин кыргыз тилинде ушундай бир керемет сөз. Айбыгуунун ичинде бир аз коркуу да бар. Бир аз сый-урмат бар. Бир аз сүйүү бар. Бир аз сыйлоо бар. Бүт нерсе чогулган сөз айбыгуу деген сөз. Мисалы үчүн атабыздан коркпойбуз, айбыгабыз да. Атабыздан эми коркобуз деп айта бериши мүмкүн. Кой атам деп турабыз да, бирок биз сезимибиз ичибизде бир башкача сезим бар. Ошол сыяктуу аял дагы жолдош келатканда айбыгыш керек. Айбыгыш керектен керек болсо отурган болсо туруш керек, жаткан болсо отуруш керек дегендей, үйдө болгон болсо көчөгө чыгып тосуп алыш керек эшиктин оозунда. Буга милдеттүү эмес дешиңер мүмкүн. Жашоодо укугу буга мындай укугун чектеп койгон деши мүмкүн азыркылардын айтуусунда. Бул деген жашоо, гармония, бакыт ушу менен болот. Ушундай болсо аял киши жолдошуна айбыгып, сыйлап, урматтап, сүйүп турган болсо бактылуу болот, идеалдуу болот. Эркек дагы аялын аяп, мээрим төгүп турса бактылуу болот иншалла. Аялдын кул катары, кызматчы катары эмес, бир жашоо шериги катары, өзүнүн бир тарабы катары, кемчилигин толуктап туруучу бир маанилүү инсан катары караса аялына бактылуу болот иншалла. Кыска нуска ушул. Анан дагы бир башкача түрдө айтсаңар, кайсы үй бүлөдө идеалдуу жашоо, кайсы үй бүлө идеалдуу десеңер, менин пикиримде кайсы үй бүлөдө рахмат менен кечирим сөзү көп айтылса, ошол үй бүлө бактылуу жана идеалдуу үй бүлө. Рахмат, ыраазычылык. Мисалы, элестете аласыңарбы азыркы эркектердин жолдошу, эме аялы тамагын берсе, күндө тамагын берсе, кемпир же болбосо байбиче же жаным дейби, не тилинде болсо деле, колуң дарт көрбөсүн, тамагың сонун болуптур деп ар бир тамакта айтасыңбы? Мисалы, сенин үй бүлөлүң бар. Билбейм да, мисалы. Мен айтамбы? Билбейм да. Ар бир тамак бергенде, чай куйганда деле, эме жаным дейсиңби өзүң тилиң менен, кыскасы, байбичем чайың сонун болуптур, колуң дарт көрбөсүн дейбизби? Же барып өтүп баратып тийип кетсең аялыңа, кемпир кечирип кой, тийип кеттим. Ооруган жокпу эч жериң дейбизби биз? Жолдо турбай, нары турбай белең өтүп келатам да, биз кыйкырабыз мисалы туурабы? Аялыбыз мисалы үчүн сүзгө бир нерсе төгүп алса, бутуң тартып отурбайт белең деп аялыбыз кыйкырат мисалы үчүн. Чайды төгүп алып мисалы бутубуз күйгүзсөчү мисалы үчүн, ал кыйкырат да. Мисалы түшүнүп Демек, кайсы үй бүлөдө же мисалы аялды элестете аласыңарбы? Жолдошу жөн эле азык түлүк көтөрүп келсе, жөн эле эт, эме картошка, сабиз, күрүч көтөрүп келсе, рахмат абышка деген аялды элестете аласыңарбы? Мен элестете албайм азыркы үй бүлөдө. Эми дээрлик жок, болсо керек, бирөө экөө болсо керек. 99% мен элестете албайм. Биздин аялдар не дейт? Милдеттүү да дейт. Буну кылыш керек да дейт. Сенин адамгерчилигиң жогору болот, ошол милдеттүүлүгүнө да ыраазычылык билдиргечтигиң. Демек, менин үй бүлөнү багыштыгым менин милдетим болсо деле, аялым чай, тамак, ашты беришке аялым деле милдеттүү. Мен неге рахмат айтам анан дагы? Рахмат айтпай эле койбоймбу? Анда жашоо акырындык менен ыдырай бербейби? Жок. Аялым милдеттүү болсо деле, мен адамдык даражамды, адамдык сапатымды жогору кылып, рахмат кемпир, барлыгыңа шүгүр, тамагың таттуу болуптур, колуң дарт көрбөсүн. Мен бир нерсе 2 пакет көтөрүп келсем дагы, гүлчамбарды тияка коюп тур. Ал эми ал укмуш да, ал эми. Гүлчамбар эмес, жөн эле азык түлүк көтөрүп келсем, же жөн эле келсем деле, абышка тынч аман, сак саламат келгениңе Алла ыраазы болсун, же болбосо Кудай өмүрүңдү узартсын, жакшы келдиң деген сөздөрдү айтабы азыркылар? Ойлоңгула. Идеалдуу жашоо ушундай. Менин көз карашымда бактылуу үй бүлөлөр ушундай. Дагы бир жолу чогултуп айтсам, кайсы үй бүлөдө рахмат менен кечирим көп айтылса, кечирип кой абышка, кечирип кой кемпир, ыраазычылык билдирем аялым, ыраазычылык билдирем абышкам деп турган үй бүлө иншалла бактылуу болот. Бактылуу жашап атышат ушундайлар.